Бишкекте эпидемиологиялык абал күчөп бара жатканына байланыштуу дем алыш күндөрү коомдук транспорт токтотуу пландалып жатат. Бул тууралуу брифинг учурунда премьер-министр Кубатбек Боронов билдирди. Учурда өкмөт маселени карап жатат. Анткени Бишкек, Ош шаарларында жана Чүй облусунда абал курчуп бара жатат. Мисалы, акыркы суткада 192 адам жуктурса, анын 71-и кайдан жуктурганын билбейт. Сурасаң, коомдук транспортко түшүп, ар кайсы жактарга барганын айтат, деди Боронов. Бирок такси кызматы жана менчик авто унаалар каттай берерин кошумчалады. Боронов региондор аралык коомдук транспортто жана токтотууларын кошумчалады. Өлкөдөгү эпидемиологиялык абалдын курчушунан улам Ош шаарындагы коомдук тамактануучу жайларга 22:00 чейин гана иштөөгө уруксат берилет. Алардын ичинен түнкү клубтарга да ошол эле чектөөгө киргизиле турганын Ош мэриясынан тастыкташты. Тиешелүү чечим жергиликтүү коргонуу штабында кабыл алынды. Анда белгилүү болгондой талапка баш ийбеген жайлардын иши токтотулат. Мындан сырткары ар дүйшөмбү сайын базарлар дезинфекциялоо иштери үчүн жабылат. Ош шаарында коронавирус жуктуруп алгандардын саны 323-кө жетти. Аталган чечим бүгүн 20-июндан тарта ишке ашырылат.